bir azırkı Moğol koğumda поколенияда bir 15-20 жылдан кейін сіздер жалаң қараңғы адамдар. Анан кейін жанагы сүйлөшөт да силер окубайсыңар, андан көрө тиги адет этикетти үйрөнө албайсыңар неме деген сөздөрдү ана ошон үчүн угуп атабыз да. Серикеттен ары көсүп отурабыз. Менин устаза суроолорго убакыт берели. Жазып беребиз же? Жөлө бере эле анан. Кыйын суроо болсо жөө бербейт. Менде бир суроо. Мисалы үчүн жанагы эме болуп атат го жана талак деген маселе айтылып кетти го сиз боюнча. Ошо талак маселеси күйөөсү мисалы аялына талак берип койсо, ал эми кандай болуп калат? Кайра турмуштары кайра кантип бириге алат дейм да. Же ошо талак бергенден болду уже дальше жашап кеткенге мүмкүнчүлүгү болуп, ортосунда балдар болсо например. Түшүндүм. Талак маселеси бул кандай эле тазалык китеби, намаз китеби, ороз китеби дегенде эле бабы талак деп бул бир китеп да, бир чоң илим да. Бул бир чоң илим. Талак маселесин эми бир ар бириники индивидуально да, мисалы бир сураш керек. Кандай? 3 жолу талак бергенге уруксат бар, мисалы ошол нерсени силер дагы жеткиришиңер керек да. 3 жолу талак бергенге уруксат берет шарият. Биринчи жолу эгерде талак берген болсо, 3 ай иддага түшүп калат да, 3 ай өткөнчө иддада отуруш керек. Ошол 3 айдын ичинде аялы менен бир жакшы сөз сүйлөп, мен сени кайтардым, талагыма кайтып кой жашайлы деп, же болбосо бир жакындык кылып, жакшы мамиле кылып, жана 3 айдын ичинде кайтарып алса болот. Анда болду. Кайра аялы болуп калат. Жаңыдан нике кыйуу шарт эмес, жаңыдан махыр берүү шарт эмес. Кайра аялы болуп жашап кете берет. Бирок эмне бир талагы кемиген болуп калат. Экинчи жолу дагы жинтилик кылды. Дагы экинчи талагын берди. Кайра ушул эле маселе. Эгерде 3 айга чейин кайтарып алган болсо, кайра аял болуп калып жашап кала берет. Бирок 3-чү жолу дагы талак берген болсо, талагы түгөнөт. Анда уже күйөө аялы бир турмушка чыгып чыкмайынча биринчи күйөөсүнө уже адал болбой калат. Адал болбой калат. Анан ошол нерсени дагы күйөө көрсө талакты бири-биринен берсе болот экен. Кайра бөлөккө күйөө тийгизип, анан ажыраштырып, анан кайра үйлөнүш керек болуп калат да ошондо. Болуп калат эмес, бул нерсе жашоонун өзү менен кетиш керек да. Ал нерсени атайын кылганды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Тайсин Мустаал деп баягы ижарга алынган теке сыяктууга салыштырып, мындай жаман жиркеничтүү абалда айткан да. Кимде ким атайын кылган болсо. Өкүмү боюнча өтө берет. Бирок эмне Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көрүп айткан да, жанагындай ижарга алынган текедей болуп депчи. Бул нерсе баягы. Жана аялда маркында кетирип. Маркында кетирип. Аллах Таала ошону ушундай кылган, мейли ошону түшүнсүн. Эркек кишинин намысы бар эркек кишиге эң оор нерсе аялы бирөө менен болгондон кийин кайра ошону аял кылыш. Айтып койгон, бир эрге тийип чыкмайынча сага ал аял уже адал болбойт. Балдар бар. Ошон үчүн эркектерге мисалы балдарыңар бар, башка бар, ошол нерсени үйрөтүш керек да. Көрсө бир талак менен деле ажырашып кетсең болот экен депчи. Жок, талак берет да. Үчөөнү тең берет. Как будто бир талак менен талак түшпөй калсындар. Эгерде бир талак бергенден кийин 3 ай өтүп атпайбы? 3 ай отуруш керек иддада деп. Курсанды боюнда барбы, жокпу? Аллах Таала тарабынан бул шарият да, 3 ай отуруш керек. 3 ай өтүп кеткенге чейин аялын кайтара албай калса, кайтарбаса, болду алар уже ажырашып кетишет. Болду, ажырашып кетишет. Аялы башка күйөөгө тие берсе болот. А бирок ошол 3 ай өтүп кеткенден кийин аялым деле жакшы болчу экен, көрсө баягы жаман көргөнү жакшы элек болуп кайра биринчи аялын алгысы келсе, анда уже кадимкидей кайра колун сурап барат. Ал себеби уже бири-бирине жат болуп калды намахан. Кайрадан колун сурап барып, макулдугун алып, махырын төлөп, кайра жаңыдан үйлөнгөндөй үйлөнөт. Эгерде арада уже 3 ай өтүп кетсе. А 3 ай өтүп кете электе бул нерсе шарт эмес. Болду, мен менен кайра жашайм деп эле жашай берет. Анан талак маселеси ар кимдики ар кандай да болушу мүмкүн. Ошон үчүн негизи талак маселеси менен келген суроолорго мен жооп бербейм да. Себеби биздин полномочиябыз жок муга. Ага фатва бөлүмүнө барыш керек. Фатва бөлүмүнө барып, ар бир өзүнүн маселесин түшүндүрүш керек. Себеби адамдын табияты
эки адам ушуп кеткенде деле күйөөсү менен аялы эмес кошуна ушуп кеткенде деле ар бири өзүнүн прав кылып сүйлөйт. Аны казып отуруп алып экөөнүкүн ушундай маңдай угуз болуп туруп угуш керек да. Ошондон кийин фатва берилет. Анан бизге мындай китепти ачып карап бересиңби дегендей суроо келе берет. Антип жооп бере албайсың сен. Китепте бардай жооп берип койсуң, бирок ал өзүнүн вариантын айтып атат. Күйөөсүнүн вариантын алып угуш керек. Анан бизде андай баламача жок негизи. Так, кыздар. Суроо берсем болот. Выделение тууралуу аны эме аял кишиде постоянно келип турган нерсе го. Мисалы, анын ошону норма даракты бузбайт деп немеге чыгарганыңызда окуп турабыз да. Анан ошол учурда өзүм медицина тарабынан укканым дагы бар да. Айыз ошол менструальный циклда ошо выделение азайып, көбөйүп турат дейт да. Азайып. Анан айыз келерден алдын выделение, мисалы, көбөйүп кетет да, аябайлычы. Бирок постоянно ошондой. А ошол выделение ич кийимге тийгенде ал нажас болуп, сөзсүз түрдө алмаштырыш керекпи, даракты жаңылыш керекпи? Выделение зарылчылык үчүн таза болбосо экен да, зарылчылык үчүн. Себеби бул постоянно кайталанып турган нерсе. Анан ошол зарурат деп коет. Зарылчылык болгон үчүн ал даракты бузбайт жана эмне кийимди дагы нажасат кылбайт. Өзүң жиркенип тазалашың мүмкүн, бирок ошо менен намаз окуп алган болсоң, намазың дурусбу? Дурус. Себеби ал эмне кийимди нажасат кылбайт. Былайча айтканда кан, зарага окшош эмес. Жана эмне даракты бузбайт. Бирок өзүнүн шарттары бар, Эгерде оору себеби менен келе турган болсо, күнүмдүк выделение менен воспалениянын айырмасы бар да, анан аял заты. Воспаление тоже запахан болот, молочница болот, билбейм, уже түрлөрүн деле билесиңер го. Ал оору себеби менен келген выделение даракты бузат. А күнүмкү ежедневка деп коесуң го, ежедневка коесуң, күнүмкү выделение бул даракты бузбайт. Себеби аны даракты бузат деп неметкенде эмне кыйынчылык, аялдарга кыйынчылык жаратат бул нерселер. Шарият кыйынчылык үчүн эмес келген, жеңилдетүү үчүн келген нерсе. Жеңилдетүү үчүн келген нерсе. Ошондуктан выделение даракты бузбайт деп бул биздин бүткүл дүйнөлүк Ислам илимдери университетинде Ханафи факультетинин ректору, менин сөзүм эмес, доктор Сара Абулхадж, көптөгөн Ханафи багытында китептердин автору, профессор, өзү устаз доктурлук кылат, профессор, Ханафи факультетинин ректору доктор Сара Абулхадждын жазылган эмгегинде ушинтип чечмелеп китептерди алып келип, элдер менен жазган. Ошону кыргызчалап койгон, пайдалансаңар болот. Анан өң аралашкан болсо деди, түс аралашкан болсо, кан аралашкан болсо, кандайдыр бир башка түс аралашкан болсо, ошол дагы даракты бузат дейт. Күнүмдүк эң мындай нормальный золундай деп коелу, бул выделение бузбайт. Аллаху а'лам. Ошону карата сурайсак болобу? Сиз мисалы биздер айткан кысканча окуганбыз да, ошондо ушундай эмелер маселе болгондо, устаз айткандай өзүндөй мен боло беребиз го, мисалы дарак кезде эмеде намазда турсак деле мындай суу келип калган сыяктуу болуп эле ушундай боло берет го. Анан ошо ата коюп койсо болот дейт. Мисалы ичкимди бугап калбаш үчүн. Нажасат болбой жатпайбы, даракты бузбай жатпайбы? Эмнеге Аллах Таала айтат, бир нерсени уруксат берсе, Аллах Таала мисалы сапар намазында кыскарткыла десе, уруксатын алганды жакшы көрөт. Аллах Таалачы. Аллах Таала неметкен шариятты эмнеге кыйындатып атасың? Алга бата тыгып, албаты нары кетип калган, унутуп калган. Ачыгы мен медреседе окугам да, билем. Неметкен нажасат болбойт деп атса, эмнеге? Күмөн, кечке көмөн боло берет. Бул жана васваса деп коет го, шайтан. Ушундай бир кыздар келген, суроо берген, суроосун угуп мындай, нормальный адам дейсиң да, жөндөн мен намаз окуп деле васваса боло беремин, анан дарат алып деле васваса боло беремин. Орогудай ауз биллахи минаш шайтанир ражим деп окуйт. Ауз биллахи минаш шайтанир ражим деп окуйт, салаватты окуйт, истихфарды окуйт. Бул васваса ушундай деңгээлдеринде шарият жеңилдик берет. Постоянно васваса боло бергендиги сенин даратың бар деп айтылат да. Кечки васваса болуп атасыңбы? Кудай сактасын, значит сенин даратың бар дейт. Ушундай деңгээлде да, мындайча айтканда Алладан уже дава жок да. Жөн эле өзү васваса боло бергенде эмнеге? Анча чыгып кетти. Бир
намазды орлотуп, даратты орлотуп бир жең күнүгө жашам болуш керек. Күнүгө бет колуңду жууп атасың, ошол сыяктуу бир нерсе болуш керек да. Антабы ибадатта тасаммух деп коет, ибадатта кечиримдүүлүк көп неметет да. Кудай келсесин, иншалла кайыр, иншалла болуп калды деп баягы үмүт менен да. Немеде муамалат деп коет, муамалат деген тижарат мамилеси да, акча маселеси, нике маселеси, махр маселеси. Ошол нерседе тактык керек дейт. Анда тактык керек дейт. Себеби эмне? Бирөөнүн акысына кирип кетет. Бирөөнүн карыз болуп калат, бирөөнүн акчасынан желип калат. Сода сатыкта. Мында эмне? Точность керек. Ибадат Аллах Таала менен болгон мамиледе тасаммух деп коет, кечирим керек. Кудай кааласа, иншалла жакшы эле деген. Kimde sorular var? Ustaza berip kalsın. Assalamu alaikum ustaza. Gelip bergeningizge Allah razı olsun. Sizde бүгүнкү насип этиптир бара. Мындай суроо меники дагы ушу чет мамлекетке окуу илим боюнча махрамсыз кандай? Махрамсыз болбойт. Кээ башка насааттарды неметип, анан аманчылык болсо, мисалы бир мамлекетте берилген фатваны мен жана айтпадымбы, бир жака бере албайсың да. Себеби бизде фатва бөлүмүндө балким башка нерсеге фатва берилет да. Анан ал нерсени сен айтсаң, чет жактан окуп келип алып, бизге туура келбеген нерсени берип атыптыр деп фитна жаратасың да. Мисалы шарт мазхабында неме айтышат го, аялдар жамааты болсо башка болсо деп. Бирок биздин мазхабта эмес, биздин мазхабта болбойт дегенде. Бирок зарурат үчүн, мисалы биздин ошол ректорубуз айтат, мисалы зарурат үчүн айга окугусу келсе, эгерде ошол бара турган жерде тынчтык болсо дейт, мисалы Иорданияда, Амманда, мисалы Индонезиядан неме келген кыздар болот да. Көп окшош болбойлор шакет отура болуп жетелешип жүрүшөт да. Окуп жүрүшөт да, бир квартирага чыгып ушинтипчи. Мисалы айтат да, доктор айтат, ошондой аманчылык болсо, ошондой бир аларга эч ким тийишпейт. Аларды көргөн, любой көргөн адам аларды студент экенин билет да. Эгер ошондой болсо, мисалы мейли дейт да, ошондой, точно ошондой, мисалы амандагыдай мындай тынчтык, эч нерсе болбойт десе, мисалы келип окусун дейт. Ал ошол жака жараша айтып атат да. Балким индонезиялыктардын положениясы башкадыр. Кыргыздарга балким ал нерсе жарашпайт. Ал үчүн мен дайыма айтам, баягы муфтиятта кандай фатва берилет, ошого карагыла дейм да. Мисалы бизде доктор ушинтет да. Бирок ал нерсени кыргыздарга айта албайсың да, бизде негизи жалпы айтканда махрам жок болбойт, аны билесиң, махрам жок болбойт, биздин мазхабта болбойт. Шарфи мазхабта бир кандайдыр бир шарттар менен болот дейт. Мазхабка жөндөн өтүп, сабырсыз жөндөн өтүп, таклид иштеп коет, баягы дин менен ойнойт. Айрыкча өзүңө керектүү жерлерди алуу үчүн. Бир күнү витр важып окугуң келбейт да, баланча мазхабта сүннөт бар деп окуп албайм. Анан өзүнө туура келген жерде мен ханафиймин деп көкүрөк калып. Ошондой дагы мазхабка кайсы бир шарттар менен бар. Мисалы бир жаңы маселелер болуп калышы мүмкүн, бир нерсе маселелер болуп калышы мүмкүн. Бир мазхабта мисалы жооп чыкса, биздин мазхабта жок болсо, бизде бар болуп башкада жок болсо, алар өзүнүн көз карашы менен, ою менен алгандан көрүп, бул кайсы бир мазхабта болсо дагы бир кандайдыр бир сөз бар деп туруп, ошондон алганы жакшыраак. Өзү иштихат кылгандан көрө. Ошон үчүн мен айтат элем, махрам жок барбаңыздар деп. Махрам жок барбаңыздар. Андан көрө ошол жакта ошончо окуган студент бала бар. Бизге айтсаңар, кыз таппай канчалары кайрылат. Ошол темада устаза. Жаш кыздар, көп билим алган кыздар бар. Шариат илимин исламский окуган, медресе окуган кыздар көп. Анан турмушка чыгуу жагы кичине кыйын да. Биздин кыздарыбыз ыймандуу, жана өзүбүз ошентип тарбиялайбыз да, туура? Биздин центрде да келсеген кыздарыбызды ошентип тарбиялайт. Кыздар ыйманыңар менен болгула, көчөдө ха-ха-ха деп күлпөгүлө, макияж менен көчөгө чыкпагыла,
эркектер менен жалгыз лифтте калбагыла депчи. Биз кыздарыбызды коргоп атабыз, окутуп атабыз дегенде, чокутуп атабыз дегенде, бирок кыздарыбыз жанагы дагы шүгүр ыйманда илим билим керек болсо светский билим алып атат, кыздар университетте окуп атышат. Бирок кыздар турмушка чыгуу жана кыйын болуп калып атат да. Көбүнчө мына мен көп кыздарды көрүп атам. Себеби мен өзүм аялдар менен кыздар менен иштеген үчүн билем да. Анан кыздар университетти деле бүтүп атат, медресени деле окуган. Сиз айткандай жанагы фарз илимин алган, ислам негиздерин үйрөнгөн, керек болсо Куран жаттаган кыздарыбыз бар. Бирок жигиттер менен эми таанышпайт да, себеби биз аларды укутабыз го медреселерде, бүт жигиттер менен таанышпагыла, кафелерде отурбагыла депчи. Анан кыздарыбыз ошол негизинде турмушка чыгышы кыйын болот. А энелерин айтышы мүмкүн, ата энең чечип берсин деп. Бирок ата эне өзү эле кызын колуна жетип алып эле буга тий деп айта албайт да. Себеби көбүнчө ата энелерибиз жана сиз айткандай Советский Союз тарбиясы, биз түшүнгөн шариатты түшүнбөйт, биз түшүнгөн авратты түшүнбөйт. Например, алар эми жанагы илгерки Советский Союзда дискотекада таанышып алып, анан эле алып качкан же башка болгон эми баарыбыз жакшы билебиз турабыз. Жеңелерибиз, эжелерибиз, тайжелерибиз. Азыр кыздарыбызды кандай кеңеш бересиз, Мерим устаза? Кандай кылсак туура болот? Кыздарыбыз кантип турмушка мындай бактуу, нарктуу турмушка чыкса экен деп ойлойсуң да? Ушунча илим алышкан, ушунча өздөрүнүн адеп аклагын сакташкан. Бирок ата энелери кыз ойлогондой турмушка бере албайт. А өзү барып балкын кетирип, жигиттер менен көчөдө таанышып сүйлөшө албайт. Анан көп кыздарыбыз 20дан ашып 25ке чыгып деле калып атат. А өзү менен сүйлөшүп келем да, эмне кылып атасың? Оны университетти бүтүрдүм, Куветский бүтүрдүм, Манасты бүтүрдүм, Алуцаны бүтүрдүм, илимдимин, билимдимин, 2 дипломум бар. Иштеп атам. А турмушка эмне чыкпайсың десем? Кимге чыгам дейт да. Анан мен түшүнбөй калам. А ушундай илимдүү, адептүү, ыймандуу кыздарды эмнеге турмушка алышпайт деп таң калам да. Ортодо көпүрө жок экен да, Илимдүү, билимдүү, ыймандуу кыздардын ортосунда көпүрө жок экен. Биз окутуп коюп эле чыгарып коюп экенбиз, колдоруна сертификатын берип, дипломдорун алып, кыздар ошого сүйүнүп кетип экенбиз да. Биз кыздарды окутуп атабыз, билим берип атабыз депчи. А келсе үйүндө ата эненин ой жүгүртүүсү такыр башкача. Же болбосо ушундай учурлар бар устаза. Кыздар илим, билим алган, фикh үйрөнгөн, акыйда үйрөнгөн, Куран жаттаган, ата энеси намаз окубаган эле балага берип атат да, напримерчи. Ушу кыздарыбыз эми корболот да турабы? Кандай дейсиз ушул мындай токтолуп ушунчун айтып кой жанагы. Өзүңөрдүн шариатты карманбаган, уңарга ыймандуу кыз издөө бул адилетсиздик дейт да. Ай ушу жетелеп кетер, бир нерсе кылып кетер деп. Ал мындай попробуй-ка деген турган нерсе эмес да. Ал кийин окуйбу, окубайбы. Ошон үчүн шариат ушунча бир аялды кадырлай, айтат да, ушу мусулман эмеске тийбесин дейт. Себеби калгуама деп коет, калгуама дегенде эркек киши үйдө баягы башчылык кылып, управлять этет го. Ошол нерсе эркекке берилгендиктен, а эркек жөөт менен ахли китаптарда жөөт менен христиан аялды алса болот дейт. Себеби эркек киши үйдө башчылык кылган үчүн аны даават кылып исламга алып келип алышы мүмкүн. Аял киши күйөөсүнө баягы жакшы сөзүн айтышы мүмкүн, жакшы ойшуну, бирок аны бир христианга тийип алып же бир жөөткө тийип алып, аны мусулмандыкка айландыра албайт да, ошон үчүн арам кылган да. Эми ошол нерсенин эле кичирээк проблемасы намаз окуган кыз намаз окубаган балага турмушка чыгышы. Ал мусулман дейт, өзүн эми жума намазына барат, айт намазына барат, а бирок жашоосунда практиковать этпейт. Андай кыз кыйналып калат да. Андай кыз кордонуп калат. Себеби жолуктун кадырын билбейт, достору келсе бир аял менен мактангысы келет же башка бир баягы нерсеси бар да, өзүнүн мындай жахилский түшүнүктөрү. Баягы аял кишини жакшы коргобойт да, коргобойт. Ошон үчүн мусулман экен, мейли жакшы бала экен, намаз окуп кетет, Кудай кааласа деп атасың, мейли мынанча мөөнөт беребиз, окуп кетсин.
Бирок антип баягы эми көрөлү да окуп кетер деп мындай попробовать эте турган нерсе эмес да, бул тагдыр маселесичи. Ошон үчүн да мен айтам, баягы шабуулдаганда балдар болот да, баягы мезидерсилер кыздардын башын айландырып алат, баягы жакшы көрүп калып дагы сотто мусулман эми Кудай сактасын деп тийип алат да, анан кийин жаловаться этет. Мен өзүм деле ушундай келиним бар да, 3 жылдан бери күйөөсү намаз окуйт, өзү медреседе окуган кыз. Эмнеге алданасың деп, мен ал окуйбу, окубайбы, Кудай билет. Сен шарият менен жашашың керек да, мусулман болушуңа да ыраазы болуп отурбайсың да, сен шарият менен жашашың керек. Ошо шариятта балдарды тарбиялашың керек. А жана мындай көп бирөө туурасында айта турган болсок, эми кыргыздарда бул оңой нерсе да. Бет ачык жүрөт. Арабтарда бир кыйын да. Бети жабык жүрөт, никап кийип жүрөт, анан эжесине байланышат, анасына байланышат, атасы менен кызы менен коюп эле сага көрсөткөндөй дейт. Аларда кыйын да. Аларда кыйын. Ошол менен эстрадада деп жүрүшөт да, мисалы 27-30га чейин чыгып кетип кыздар. А бизде көчөгө чыксаң, бир маршрутка отуруп алсаң деле көрөсүң. Кызды көрбөй кое албайсың. Баягы чындап кадырын билип, ушул кызды мынтип бир мындай жанагы мээлеп койгон неме баары бир нерсе кылып жолун тапса болот да. Эжесине айтат, эжесинин подружкасына айтат. Бир жерге барган жерге медреsenин жанына келип алып деле тиги бактын аркасында турса деле көрүп кетип алат. А байланышка келгенде мисалы жеңесине айтса болот. Өзү нормальный эркек, серьезный мамиле немеси, серьезный максаты, ниети бар эркек өзү атасы менен байланышат да. И андай ата андай күйөө баланы да баалайт да. Бул кандай эрдик дейт да. Барып кызынын башын өзү айландырып алган мага келген деп. Ошондой балага өзү деле бергенге мындай ыраазы болот да. Мына мен келдим, эмне талабым бар, мен мына баардыгын өз милдетиме алам деп. Келсе ошондой эркек, кана эле биз коомго ошондой эркекти тарбияласак да. Анан баягы кайнатасына көрүнбөй мыякта аялдар аркылуу бүтүрөт, ал деле мейли эми эгерде согласие болсо. Бирок кандайдыр бир атасынын алдына бир мондай бир птичкага илинбеди да. А өзү келген эркек кандай мен ойлойм андай эркек уже мындай андай ата, андай баланын мондай мужествону көргөндөн кийин уже ага ишенет да. Өзү келип атат, өзү эметип атат депчи. Эң жакшы жол мисалы эркектерге ошо да. Анан кой атасынан корккон сүрдөйм демиш болсо, анда эжесине бар, жездесине бар, жездеси кичине чужойраак адам эми агасына бара албаса. Инисине бар, инисин кайны дегендей мындай кичине алдап сулдаган мамиле кылсаң болот. Бизде кыргыздарда бул мындай деле мындай, бирок арабтардагыдай проблема эмес деп ойлойм. Арабтарда кыйын да. Анан кыз бала деле аякча ошо окугандан кийин кичине мындай мен окуган экенмин да, окубаган балага турмушка чыксам болбой калат экен дегенде түшүнүп бар экен да. Жок, намазын окуйбу? Боло берет. Ал сага имамдыкка өтсө дагы болот. Окубаган болсо, сен окуган болсоң деле баары күйөөң аркасында намазга туруп окуйсуң. Болот. Анан кээ бирлер бар экен, өтө эле мынтип алган. Мен окуган экенмин көрсө, мен ага туура келбейт экенмин, болбой калат экен, күйөөмөн илимдирөөк болгон. Эмнеге болбойт? Болот, күйөөмөн илимдирөөк болсоң. Просто адепти сактайсың да, ага үйрөтпөйсүң да. Билмемиш бол, сурамыш бол, анан өзүң агасы экен үйрөтүп коесуң. Жашоо өзү эле тарбиялап коет да. Башында косун болсаң, кашкы болсун. Жашоо өзү эле тарбиялап коет. Өзү тарбиялап эметип коет. Мисалы, эркек такыр эле чечкинсиз боло турган болсочу, мисалы, эми аятасың аягындачы мен талагымды бер депчи. Мисалы, ошондой боло турган болсо кандай маселе болот? Такыр эле же жашаган кишиде же жашабаган кишиде боло турган болсочу. Кээ бир учурлар бар, сен сурашың керек болот. Болот депчи. Болот. Ал баягы талап сурабасын деген бардык нерсеси жайында туруп, бардык жетиши болбой, бир кемчилик болбой туруп, жөн эле жана кайсарланып коет го, ошентип анан кийин жашабайм, же болбосо мурунку жигитим бар эле, анан ошондой нерселер кой дейт да. Эме серьезный мамиле кыл дейт. А бирок эркек адам өзүнүн милдетин аткарбай жатса, жанагы аял киши апасынын үйүнөн кийинип келсе, балдарына бүт тайлары падежка кылса, кайнесе дайыл болуп өсө, эркек киши бир эркектик бир өзүнүн милдетин аткарбай жатса, анда керек. Эмнеге болбойт? Бизде ошол нерсени сиңирип салган да. Сени уруп атабы, тээп атабы, эмне кылып атат, талак сурабашың керек. Эмнегедир шарият эркектерге гана иштейт. Өзү чын-чынына келгенде шарият менен эсептеше турган болсоң, эркек карыз болуп түкпөйт экен аялга. А бирок ошону биз ошондой деңгээлде карманбайбыз да. Эгер андай болсо, шарият уруксат берет эмнеге?
Даже erkek kişi ayol kişiге talağın berбей кыйнаса, казыга барып, абалын түшүндүрүп берсе, эркекке койбой эле казыга ажыраштырып койгонго укугу бар да. Сен мага зулум кылабсың, мына мен бердим талакты деп туруп, казы берип койгонго ушундай дагы немелер бар. Учурлар эмне деп коет? Шарият ушундайга да уруксат берет да. Кээде зулум кылат, талагын да бербейт. Же болбосо экинчи, үчүнчү, же болбосо үйлөнүп алган, муга өзүнүн милдеттерин бербейт. Жатпайт, төшөгүнө келбейт, камсыздабайт. Аял киши бул тирүү адам да. Ошондой мезгилде да мисалы казыга арызданса, казы экөөнү ажыраштырып коет. Казы деген судья да. Ажыраштырып койгонго талаа эжеси бар. Анан күнөө болуп өткөн 5-6 чыттап айткенмин деп зулум кылып жүрө береби? Динде деле жакшы билип турган эркектер деле ушуну пайда болгон. Мисалы, обеспечение кылбасаң, мисалы көпчүлүк учурда деген кайнатасы менен үйдө жалгыз таштап кете турган болсо, жалгыз бала болсочу. Мисалы да, менде деле да, өзүм жашоомдон айтып суроо эмес ошентип бересиң го, мисалы, мен деле көбүрөөк мисалы тасырым, көбүрөөк даат качат да. Анан көбүрөөк мындай кайненеси менен кайнатам менен калып калам да менчи. Анан кайнем көбүрөөк төркүнүнө көбүрөөк барат да. Бизге караганда, келине караганда көбүрөөк барат да. Анан көбүнчөсү кайнем менен кайнатам менен жалгыз үйдө калып калам деменчи. Анан ушул учурларда мен постоянно сурам, 4 айга дагы келип жатканчы, мен кандай сандай бир төркүнгө барып турайын депчи. Анан антип кетсең, бизде айылда бар, эмнеде айылдык жашоо дейт го анан. Ой, баганча келин деген кайнатасына чай бербей эле кетип калып турган, төркүнүнө эле кечке эле кете берет экен, анан өтө берет экен деп ушундай сөздөр болот да. Аян уже тажап кеткенде айтасың, сен да алка кеткен сайын, мен үйдө постоянно кайнатам менен жалгыз калам, либо вообще эле балам менен жалгыз калам да. Ушундай болот да. Көп маселе болуп кетет, мындай болот анан. Баягы уже обеспечение кылбайсыз деген сайын, мындай жыл сайын 4 ай кытпайшым керек деп, жыл сайын 4 айга кетет да. Ошол моменттерде ушуну постоянно кыласың. Анан көбүнө поддержка болбосо, анан ушинтип өзүң айтасың да, ал деле динди түшүнөт, мондай эле жашайт. Бирок анда мени да бага албасаң, баланы да бага албасаң, анда талагыңды бер десең, талак сураган аял 5-тен 7-тен жыттайт, жөн себеп талак сураш керек деп да кайсың. Жок болот экен деп койгон. Ошондой мамиле кылсам болот экен, мен билдим да. Алама билбей кандай болот деп көзүн төрпүштүп койсоң, өзүнө каалаганын талаган эмес, өзүнө туура келгенде, өзүнө туура келгенде. Күйөөң кол тийбесе, сен урбаса, сокпосо жөн эле жашабайсыңбы дейт да. Ушундай эле маселе болот да. Кол тийбей эле турбайсың, урушпай эле турбай, сокпой эле турбай, көзүңдү көрбөй эле да жөн эле жашайсың. Мындай болуш керек, тиндей болуш керек депчи, андай нерсе маселе такыр болбойт да. Жок, аял киши ошон үчүн өзүнүн милдетин билгенде эле укугун дагы билиш керек да. Сенин милдетиң могу, укугуң дагы бар да. Укугуң сенин эмне? Полноценный жашоо болушуң керек, нормальный өзүң спальный болушуң керек, нормальный мындай чечинип мындай отура турган өзүң комнатаң, өзүңдүн бир угологуң болушуң керек, күйөөңдүн сага бир жакшы мамилеси болуш керек. Эми кайната өзү сенин атаң болуп калат негизичи, сага толук махрам болот ал. Бирок ошондой мезгилде деле айрыкча эгерде кайнатаң диндар болбосо, азыр келинине кол салып койгондор деле канча, эгерде ал негизи шарият боюнча атаң болот. Бирок сен шариятты карманган үчүн аны ата туттап атасың. Кайнатаң шариятты карманып сени кызы тутуп атабы, тутпайдабы? Ташпай деле демелип коюшу мүмкүн. Кандай случайлар болот, ошон үчүн ал баягы күйөөгө нормально түшүндүрүш керек да, сен шарият жолунда, Кудай жолунда деп кетип атасың, бирок мен мыякта сен Кудай жолунда баягы неме деп коет го? Сүннөттү кылам деп, вачипти таштап койбо дегендей болуп, баягы желательный нерсени кылам деп туруп, баягы зал болгон нерсени таштап койбош керек да. Мейли баарын кылсын, сага же сени апаң жанына апарып койсун, же жаныңа сиңдиңди алып келип койсун, жалгызсырабай турган туруп. Ошондой кылып кете турган болсо неметсин. Бирок ошондой кылып кылган ибадатын билбейм, Кудай кабыл кылсын аны. Аны деле аял киши кичине издениш керек, көрсөм мындай экен. Сен айтканың баары шарият эмес экен, кичине баягы көзүнө да тык болуш керек да, ал үчүн сен өзүңдү маалымат болуш керек. Эч нерсе билбесең, эркек ал удобно. Шариаттын өзүнө тийиштүү жерлерин эле айта берет, сага тийиштүү жерлерин өтүп кете берет. Бул адамдын табияты да. Атайын деле кылбашы мүмкүн да. Себеби баягы самозащита, баягы рефлекс деп коет го, баягы өзүң каалаган абалда да. Анан баягы
рахималла деп коет го, баягы Аллах Таала бир райым кылган эле бирок ой ушунун деле мун деле бирөөнүн баласы деп анан неметсе демеши мүмкүн. А бирок анын табияты өзүнүкү брак кылган анын табияты. Кимде суроолор бар? Менин суроолор. Assalomu alaykum ustozlar. Sizda ko'rganingizga tanishdingiz. Men o'sha ikki ayol o'quvchimiz ko'rganimda hozir bo'lib ketdi. Bizning erkaklarimiz namoz o'qiydi, 5 mal namoz o'qiydi. Men olganda ana shuni qutqarayot deb o'ylab o'zini ko'rib boshqasidan o'tadi. Shuni qanday o'zini qo'lga aytib tushuntirsa bo'lsa, men tushundira olmayman. Shunday. Ko'p ikki ayol teng dindagi ayollar bo'lganda o'zi o'zlari nima demasdan, tindamasdan. Ушул сүннеткени билип алган. Кудай килетпесин анда эркектер. Ошондир жолдошуңуздагы бир коомчулукка да жакшылап айтып койсо болот. Жеткире албай тандайсыз. Бир жакшы тил кат жазып, аялдардан кол топтоп, могу сөзү өтүмдүү бирөөлөргө кайрылыш керек да. Максат ажыра, Абшүкүр ажыра ошогончу. Бизге эле байланыштуу темалар жүргөн молларда кичине тазалап койгон. Мисалы, Меккеде окуп жүргөндө бир неме окуганда, неме болгон экен, давра деп коет, давра дегенде курс сыяктуучу, экинчи аял алгысы келгендерге курс кылган экен да. Анан баягы курстан кийин баланча адам даяр үйлөнөм деп курска катышкандан кийин жарымдан көп баягы неметиптир да, кайтыптыр да. А бизде ушул нерсе жок да. Эми азыр экинчи аял алгандарга курс деп ачып коет. Эми курс болбосо дагы мындай баян иретинде бир нерсе кылып жеткирсе болот да, эркектергечи. Анан баягы шариятты карманбайт дагы, ошол дагы ушул нерсе да баягы толук карманбайт, намазы деле жок, орозосу деле жок, бирок мусулман эми баягы эми өлбөй жанып өлбөй болгон мусулман да, анан ошол жерин кармалат да, ошол жерин кармалат. Бул нерсени дагы аябай тонкий грань бар да. Мияка өтүп кетсең, мияка өтүп кетет, мияка өтүп кетсең, мияка өтүп кетет. Мисалы, баягы энпошниктер немелер ушундайга Кудай берип салды да, ушундай бир аялды таап алышат да, бүт жерге ошондой дебиз кылып, бетине камап алып жүрүшөт. А бирок аял киши болгондон кийин бизде кызганыч бар да бар. Кызганыч деген нерсе биз эле эмес, пайгамбарлардын аялдарында болгон, сахабалардын аялдарында болгон. Бул баягы бул фитра деп коет, баягы табияттагы нерсе да. А бирок тилиң каршы сүйлөбөш керек да. Ушу шарият сонун баары туры ушу жерде болбогондо дедиң болду. Иманыңды жаңба да. Аллах Таала адал кылган нерсе. Аллах Таала адал кылган нерсе. Аллах Таала адал кылган нерседе хикматты сен кээде адамдын акылы жетиши мүмкүн, кээде акылы жетпеши мүмкүн ал хикматкачы. Эми ушул эки аялдуулук алууда, эми бул чоң тема го. Алууда. Эгерде биз запрещать кылсак, запрещать кыла турган болсок, чем запрещать кылгандан көрө бул маселени мага чейин деле талкуулап түштү го. Наоборот, обязанность привязывать кылсачы. Чаласыр экинчи аял алып туруп, бир квартирага чыгарып коюп, бир жашап туруп качып кеткендер бар да. А эгер ошону законный кылганда качып кете алат беле? Качып кете албайбыз да. Кадимки биринчи аял сотко берип салгандай, берки дагы сотко берип салганга укугу бар болмок. Мисалы, негизи биринчи аялдан уруксат алуу шарт эмес го. Ушундай случайлар болот, мисалы, төрөй албайт. Анан кийин баягы төрөй албаган бир бала болсо, күйөөсү ал менен ажырашкан экинчи бала да. А эгерде аялдын ыйманы жетиштүү болсо, ошол мейли өзү келишип, өзү каалаган, баягы өзү тили келишкен, баягы чачташып кетпей турган бирөөнү алып турган болсо, ал төрөсө ошону чоңойта дейт го баягы. Иманың жетсе, кабыл кылсаң. Ошол эркек сенин ошол поступкаң үчүн сени дайыма биринчи орунга коет да, эгерде нормальный эркек болсо, эгерде чыныгы эркек болсо. Эки аялдуулук алганда каяктан жарака кетип атат? Эркек туура эмес мамиле кылганда. Башында ой моундай болом, укмуш болом, ушу сахабадай болом дейт, анан кийин эмне? Же мияка болуп кетет, же болбосо экинчи аялдан кызыгы тарагандан кийин кайра биринчи аялдын үйүнө барып жатып алат да, беркинен эмне? Эч кандай обеспечение этпейт, же талагын бербейт, узунтулук. Же талагын бербейт, же неметип койгон, баягы илип баягы
жетиштирип коюп туруп эч нерсе кылбай турган Аллахтын алдында бул нерсеге жооп берет да. Айрыкча жанагы эркектерге таң калганда шариатты кармабайт. Демекчи ошо ага чейин башка шариаттын башка нерсесин кылсаң ошо жашоосу жетпейт да. Жашоосу жетпейт. Андай адамдарга ошо мен ойлойм да, ошо эркек тараптан мисалы аял айтса, любой диний эркек болсо да кабыл кылбайт да, койдум устазам дейт да. А эркек адам айтса, ошол эркек адамга айтса жакшыраак кабыл кылат да. Сен эркексиңби, сен күчүң жетеби, сен немең жетеби, андан кийин алгына. Жөндөө жөн албагын, сен алсаң зулум кылган болосуң, кыяматта экөө бөлүнгөн болосуң, башка өзүң сөзүн түшүндүрсө, мен ойлойм бул нерсени баягы эркектерге туура жеткириш үчүн ушул устаздардан сураныш керек да, ушул теманы жакшы жеткирип берегилер. Мисалы, алар деле коомдук карайт да, мисалы 2000 аялдан 3000 аялдан ошондой темада суранган кат келсе, карап туруп сүйлөбөй коюш тити деле чыдап алса керек, кой ошону значит бул проблема биздин колдо болуп атыптыр деп алар деле Кудайдан коркот да, ошону жеткирет да. Аял киши канча айтса бир кичине кабыл кылышы мүмкүн, бирок көпчүлүк эркектер баягы аял кишиден кабыл кылбайт да бул нерсеничи. Ошого мисалы ошондой темада сураныш керек. Машалла, 1,5 сааттан бери устаздар кайын өтүп атат. Устазам да чарчаттык. Дагы акыркы суроолорго убакыт берелиби? Устаза жооп бере аласызбы? 3 токтойт, 3 суроо болсун анда, эгерде суроолор болсо бериңиздер иншалла. Мен азыр мына эки аял тобу жөнүндө кошумчалап коеюнчу, устазга уруксат берсеңиз. Негизи бул темада сүйлөшөлү деген ой жок болчу. Бирок мен ойлойм, 19 жыл өзүм турмуштамын. 6 баланын энеси. 10 жылдан бери лидер активист мусулман айым катары бул маселелерди ичинен эле көрүп атабыз. Азыр устаза мындай күлүп көз салып, ушундай кылып сонун жооп берди да. Алла разы болсун. Бирок мен бул суроого кичине башкача жооп бергим келет. Кандайча? Конечно, кээ бир маселелерди жалпылап биригип, алымдар менен жана агартуу маселесин, агартуу жолу менен чечсек бул эң жакшы. Жалпы ушул алымдарыбыз эми бири баарыбыз ишенген, сүйгөн алымыбыз Чубак Ажы Раматов болуп кетти. Бирок андан кийин дагы устаздарыбыз бар, Садыкас устаз, Абдышкур устаз жана башка устаздар. Эми ал маселени ишке ашырыш үчүн анчын бирөө мойнуна алыш керек бул жумушту. Биздин мусулман айымдардын арасында мындай ишти мойнуна ала турган дагы аялдар жарал элек деп ойлойм. Же ошону аткарыш үчүн азыр ушул жерде сүйлөп, анан ушул маселени кармап, ушу бир күндө бүтпөйт да, бир айда дагы бүтпөйт бул маселечи. 2000 болобу 5000 аялда колун. Ошол эле өзүңөр келип туруп ошо колду да койбой койсоңор да керек болсо. Эгер азыр ушу мен баштай турган болсом, мен лидер аял катары. Өзүңөр кол койбой койсоң, коркпосоңор. Мен атым чыгып калса, кайын журтум менден кетти. Мен башкача кеңеш берем. Бул маселени, конечно, убакыт келсе, буюрса, ушул деңгээлге чыксак эң жакшы. Эң жакшы. Мамлекеттик деңгээлге чыгып, Бишкектен, Оштон, Баткен нарынан бери аялдар кол коюп, ушул маселени чоң бир деңгээлде чечиңиздер, эркектерге жеткизиңиздер десек эң жакшы. Эң цивилизованный, дипломированный метод болот да. Эч ким кырмай жок, өкүрмөй жок, ыйламай жок, эмоциясы жок. Эң жакшы жол менен. Бирок ал жолго пока биз, мен оюмча, дагы даяр эмеспиз. Аялдар керек болсо өзүңөр даяр эмессиңер. Себеби аялдар менен жакындан иштеп, устаза маселелерди көрүп атабыз да. Эми мен өзүм лично өзүм кеңешим. Көп жылдан бери аялдар менен иштешим. Азыр мына устаз айткандай, ислам негиздерин үйрөнүп, ислам негиздерин эми үйрөтүү максатында диний окуу жай негиздеп 2018 жылдан баштап расмий түрдө могу жерде окуу жай ачып иштеп атабыз. Маселен кантип айткым келет? Азыр 2 аял болобу, 3 аял болобу, чындыгында ар
башыбызга келе турган нерсе бар. Ар бирибиздин башыбызга келе турган. Же мен мисалы 3-чү аялыма да эсептеп чыкканда. Бирок буга чейин аял өтүп кеткен. Мен жок. Азыр эми орусча айтканда единственное. Но это меня особо не радует, да? Мындай аябай мынтип мен гордость менен айткан жокмун. Тескерисинче мен ойлойм, мусулман аял чыныгы ислам динин түшүнгөн, чыныгы Аллах субхана ва таала баш ийген мусулман аял, мына азыр устаз айткандай, мен бардыгына макулмун, дин ушундай, сону бирок ушу жерге макул эмесмин деген деңгээль бул эң төмөн деңгээль деп ойлойм. Биз монтип алып туруп, Куранды ачып туруп, айтабыз да, бар мага жагып атат. Сонун экен. Ооба, мен деле жаннатка киргим келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Жаннат энелердин таманасында деди. Биздин баркыбызды ушунчалык көтөрүп коюптур. Мен жакында ушуну ойлодум да, устаза. Эмне үчүн жаннатты энелердин колунда деп айткан? Таманын астында деп. Таманыбыз чаң болот, кир болот, кесилет, тытылат, мына ошо таманын астында деп. Бирок ошого биз татыктуубузбу? Ушул хадиске биз татыктуубузбу? Эгерде биз каалап тандаган шариат өкүмдөрүнө баш ийип, бизге жакпаган өкүмдөргө баш ийбей койгондо биз кандай болуп калабыз? Ал эми 2 аялдуулук жана 4 аялдуулук боюнча айта турган болсо, негизи мен ойлойм, келечекте ушундай бир ушул темада өзүм дагы лично бир талимдерди же болбосо лекцияларды уюштурайын деп турам. Азыр иншалла убакытты көп албай, кыскача эле жооп берсем, мен өзүм башыман өткөн боюнча айтсам да, мен дагы кээ бир айымдарга окшоп, мен дагы күйөөмдү кызганчумун. Кадимкидей эле кызганчумун. Ойлойт элем, башка бирөө менен сүйлөшүп койсо эле ошо үйлөнүп алат экен депчи. Кетип калат экен, мен чыдайт экен, мен балдар менен жалгыз калат экен, эмне болом, мени бакпай коет деп, мен деле ыйлачумун. Ойлойт элем, ушу менен жашоо бүтүп калат экен депчи. А бирок азыр мына динди жакындан түшүнүп, Аллах субхана ва тааланын бизге берген ар бир өкүмү канчалык мусулман адам үчүн эң мындай жакшы хайыр өкүм экенин мына эми түшүндүм. Эмне үчүн? Биз мусулман инсан динди түшүнгөнүбүз менен биз тагдырды түшүнбөйбүз. Тагдыр канчалык кимге хайыр? Ким үчүн 2 аял хайыр? Ким үчүн 1 эле аял хайыр болот? Бирок ошону биз макул болуп кабыл алганда биз үчүн двойный хайыр болот экен да. Биз бирок макул болбой атабыз да, каршылык кылып атабыз. Мага дин жагып атат. Күйөөм багат, мага жагат. Жол салынам, авратым жагып атам. Мусулман аялдар менен катташып атам. Балдарымды ыйман менен тарбиялап. Бирок күйөөмдүн 2 аял алып, 3 аял тим бойлы алганына мен каршымын деген аял, демек дагы биздин ыйманыбыз төмөн, дагы биз Аллахтын өкүмүнө дагы баш ийбей, мен макул болбой атам. Бирок Аллах субхана менин жаннатыма киргим келет деген сөз да. Өзүбүз недостойный болуп туруп, динди толугу менен кабыл албай туруп, Аллахтын жаннатына киргибиз келип атат. Эми караңызчы, аял киши балакатка жетип, турмушка чыккыча, биздин устаз айткандай, мага аябай жакты устаз жана айтканыңыз, биз эч кимге кандай жоопкерчилик албайбыз да, чындыгында аялдарчы. Нан табышым керек, кровать сатып беришим керек, мектепке алып барышым керек деп кыйналбайбыз да. Биз турмушка чыккыча атабыз бизди, моюндабыз. Турмушка чыккандан кийин күйөөнү моюндабыз. Эми күйөөнү моюндан өткөндөн кийин Аллах Таала эмне деп атат? Күйөөңөр силердин жаннатыңар деп атат. Демек, биз эгер күйөөбүздү жаннат болушун кааласаңыз, сиз эми 2000 адамдын колун топтойбузбу, бул нерсе кыйын болот ата азырынча. Эң жакшы, эң кыска жолу бул дуа экен.
күйөөбүзгө дуа кылып кел. Качан аял киши күйөөсүнө дуа кылса дейт, керек болсо 2 аял болсо дагы, 3 аял болсо дагы, эгер сиздин үмүтүңүз күйөөңүз менен эмес, үмүтүңүз Аллах менен болсо, таваккалыңыз Аллах менен болсо, анда күйөөңүз иншаллах сизге жагымдуу болот, кайрымдуу болот. Керек болсо жүрөгүндө махабаты артат. А эгерде биз үмүттү башка адамдарга артып, законго артып, башка нерсеге артып эле башкалардан эле бир чечим күтүп отура берсек, күйөөбүз менен касташып отура берет экенбиз. Эгер ауыз печенье кылбасачы. Ислам дининде Калыстык мен болмаса. ойлодум эле, устазы сиз айтасыз бир кыскача айтып коеюн, сиз толуктап может кошуп кете бересизби? Ислам дининде эркектин милдети эмнеде? Биринчиден нафака деп жанагы эмне деп коет? Жашай турган крыша над головой, орусча айтканда. Талада калбаш керек аял. Нике алдыбы? Ал аял заты анын мойнуна полностью өттү, атасынын мойнунан бошотулду деген сөз. Демек, ал аял заты төрөйбү, ооруйбу, жыргайбы, күлөбү, качан Аллах Таала ажалын бергиче башында үй менен камсыз кылуу бул биринчи фарз эркектин. Экинчиси, эмне жесе күйөөсү. Суши жесе аялы дагы суши жеш керек. Кебаб жесе аялы да кебаб жеш керек. Жөн эле нан менен суу ичсе, аялы да айла жок ошону ичет. Демек, күйөө жашай турган жер, тамак аш, анан кие турган кийим менен камсыз кылуусу фарз. Эгерде ушул нерселерден тышкары дагы, конечно, төшөк маселеси бар. Төшөк маселеси. Ушул нерселерди аткарбаган күйөө ал өзүнүн эркектик күйөөлүк милдетин аткарбаган болот экен шариат. Устаз айтканчы, ушул учурда не то что талак сурап ыйлап отурмак түгүл, казыга барып эле биз өзүбүздүн арызыбызды жазсак болот. Мына мен күйөөм, 3 балам бар, 2 балам бар. Даже балаңыз жок болсо дагы, мен күйөөм, например, мен жашай турган үй менен камсыз кылбады. Кимге жашайсың? Тажемкине жашайм, подружкамкине жашайм, общежитиеде жашайм, медреседе жашайм, жөн эле бирөөнүн үйүндө жашайм дегендер дагы бар. А бирок күйөө болуп темселеп келер дагы. Күйөөмүн дейт, мен сенин эриңмин. Мага баш ийесиң дейт. Бул кайсактан чыгат? Биз шариатты түшүнбөгөндүктөн, илим жетпегендиктен чыгат дагы. Биздин өзүбүздүн укугубузду жеткизе албай атабыз күйөөбүздөн. Анан ыйлап отура беребиз да. Эгерде сизди тамак аш менен камсыз кылбаса, үй менен камсыз кылбаса, демек күйөөңүз сизге шариат жолунда күйөөлүк милдетти аткарбай аткан болот. Жана устаз айткандай, барып казга же сотко кайрылып, өзүбүздүн талакты ал бербесе дагы алганга укугубуз бар. Кыскача ушундай. Устаз ага сурооңуздар барбы? Жанагы эме боюнча 4 айга кеткен даут боюнча айтып атты го. Таштап кетсе эле алдына сиңдисин же бирөөсүн алып келип койсун деп. Ошондой мүмкүнчүлүк болбой калса, эми күйөөсү даватка чыкпаш керек деп ошону сурайын деп аткам. Мисалы үчүн эч ким таштай турган эч кимси жок болсо аялдын жанына эми таштап кеткенде же ошо даватка чыккан Эми ал өзүнүн шартына карасын да, эгерде аял киши жалгыз болуп калса, жанында эч ким жок болсо, ошондо даватка чыкпаш керек деп ошондой анда даватка чыкпаш керек. Устаза, дават фарз эмес да. Алла да. Аялды багуу фарз болот. Фарз деп ойлосоң Жок, ойлогон башка да, шариаттын өкүмү башка, туурабы устаза? Негизи баягы эң бар дават бул басым турмун жүрүмүн да. А бул даватка чыгуу бир жашоонун бир түрү да. Кто как придерживается дейт го, бир түрү. Ушундай деңгээлге жетип алышат экен, сен даватка чыкпасаң сүйлөтпөй да койгондор болот экен. Салам, мен мисалы 20 жылдан бери
жөн эле темселеп жүрөлүк. Ошону устабап, мисалы биз үчүн ушуну устабап да. 3 күнгө чыгар экен, 40 күнгө чыгар экен. Бирок мага ушу 2001-жылдан бери, 2006-жылдан бери темселеп жүрөсүң, канча жакшылыктар болду, канча жамандыктар болду, канча туугандарым өттү. Алыста жүргөндө өргөнүнө келе албадым. Жакшылыктардын той топуруна келе албадым. Мисалы, мага койгон болсо, азыркы менин даватым ушу да. Анан дагы бир мүмкүнчүлүк келер, анан ушу даватка чыгып көрөт. Бирок андай деңгээлде бармадым да, мындай. Кызык да, сен ушундай деңгээлде бармашат экен, даватка чыккансың дейт экен. Чыга элек болсо, анда сен сүйлөбө да. Ага караганда даватка чыгып келген бирөө сүйлөйт экен. Анан микрофонду башасың да. Дават жөнүндө кыскача айтып кетсем, негизи устаздар дагы айткан точно көзүндүк окшош болуп атат да. Мен дагы даватка чыккан эмесмин. Жолдошум дагы даватка чыккан эмес. Бирок жолдошум 20 жылдан бери таалим тарбия берип жүргөн адам, мугалим. Мен устаз деп сүйлөйм да. Айта берем, сиз менин биринчи устазымсыз, акыркы устазымсыз депчи. Биринчи суроону бергенде дагы ошо жолдошума сурачым, азыр акылдуу типа да, акылдуу болуп калгандан кийин дагы устазыма эле кайрылам. Эми мен айтарым дегеним, дават деген, эми устаза, конечно, менден да жакшыраак билет. Дава деген чакыруу деген сөз. Дава чакыруу. Эми ар ким өзү трактовка кылат. Эмнеге чакырат? Ырчылар эмнеге чакырат? Танцага, бийге, шоуго, дискотекага чакырат. Бизнесмендер эмнеге чакырат? Келип реклама кылат, товарымды алып кет деп чакырат. Толтура андайлар көрүп атабыз, бул жана реклама андайларды көрүп атабыз. Ал эми ислам диндеги дагы эмнеге чакырат? Аллахка чакырат. Мына эми бул жерде бир Куранда же хадисте укпаганбыз, сөзсүз түрдө 40 күндөн же 3 күнгө чыгыш керек деген жок экен. Бирок ыктыярдуу түрдө кимдин шарты туура келип атса, ким ошол жолду тандап, ушул жол мага эң жакшы, азыр элдерге ушул 30 күн, билбейм 3 күнгө чыгып, барып бир арам жөнүндө маалымат берип кетейин, кредит бул арам, тамак аш арам деген бир чоң бир максат коюп, ошол эле жолу болбой башка жолу жок болуп атса, бул эми ыктыярдуу түрдө да. Ал эми даватты фарз менен важиптен дагы өйдө көтөрүп алган, бул надандык деп ойлойм. Невежество. Биз мына дават, устаз айткандай, ушу биздин даватыбыз, Мына Инстаграмдан устазанын билесиздер, канча маалымат жазып атат. Канча башка сайда устазалар бар. Айжан Акылбекова бар, башкалар бар. Мына ошол дагы дават. 40 күнгө чыкпай туруп эле, отурган эле өзүнүн үйүндө, устаза өзүнүн ярдамында отуруп, мына маалымат менен бөлүшүп атат. Ал эми чыныгы дават бул Аллах үчүн кылган дават да. Өзүңүн кошунаңа деле дават кылышы мүмкүн. Өзүң жүрүм турумуң менен. Сөзсүз 3 күнгө чыгып эмес. Мына ошондуктан биз адашпашыбыз керек да. Күйөөм же дават, же мени тандайбы дегендей болупчу. Вообще надандык бул. Күйөөнүн дагы надандыгы, аялдын да надандыгы. Акылы бар, ыйманы бар, илими бар адам аялын махрамы жок, жалгыз, түшүнүксүз акыбалда 3 ай калтырбайт. Бирөөгө зордуктап кетсеңчи аял. Андай болушу мүмкүн да, туурабы? Болушу мүмкүн да. Андай болбой эле атат, ойлой атабыз. Сиз айтмакчы, кээ акылсыз, ыйманы жок, дини жок да туугандары да кылып коюшу мүмкүн, жездеси кылып коюшу мүмкүн. Биз ошондуктан эркектер дагы аялдарды түшүнүшүбүз керек да. Биздин амалыбыз фарзбы, важиппи, сүннөтпү, же бул мындай дополнительный ишпи депчи. Дават ошо дополнительный эле нерсе иш да бул. Аны биз деген тек фарздан да бийигирээк коюп албашыбыз керек да. Мына ошондуктан дават үчүн анчалык бир кандай десем, бир чоң проблемаларды алып келе турган натыйжа болсо, биз түшүндүрүшүбүз керек күйөөбүзгө. Таксыр, сиз ушундай эң жакшы адамсыз алымда. Сизге ыраазымын,
колуңузду өөбү. Сизде адамды Аллах бага жиберген эле. Бирок сиз туура түшүнүңүз. Дават бул фарз эмес экен. Бул сүннөт дагы эмес экен. Биринчи экөөбүздүн милдетибиз бирибиз менен сиз мага махрам болуп жашаганыңыз ушул экен десеңиз, ал жакта олугуп калганда, ал жакта жамаат бар. Автобус менен даярданып атышат. Ага кызыгыраак да 30-40 киши менен алысыраак чыгып, жыргап, кеңири жанагы өзүнүн Аллах берип койгон фарзын, башынан бошотуп мойнуна көңүл ачып, жыргап, эми кичине дават кылмыш болуп жүрөт да. 3 ай. Аял ооруп калса, например, бөйрөк билесиздер, приступ бөйрөк бул страшный. Любой адамда болушу мүмкүн бул нерсе. Эгерде аялдын бөйрөгү приступ болуп калса, балдары түшүнбөсө, ошо жерден өлүп эле кете берет жанагы аялчы. Тура албайсың. Жөн эле ийне менен сайгандай болот да. Бөйрөк приступ. Ал любой адамда болушу мүмкүн. Таштар топтолот, жанагы кальций менен. Анан бөйрөктө жанагы таш кичине зарамен чыгып атканда, туура эместен этип калса, жанагы бөйрөң приступ болот да. Любой адамда болушу мүмкүн. Бул түндө 3-тө болушу мүмкүн, күндүзү болушу мүмкүн. Же болбосо кан азайып, аялы не болуп калып, анемия болуп калышы мүмкүн. Мойнун кимдин мойнунда болчу ошо аял? Күйөөсүнүн. Ошол жерде бир тааныбаган бөтөн бир айылга, скажем, Бишкектен Жетөбүзгө барып, 700-800 миң эркекке талим кылыш ал фарз эмес болчу да агачы. Аялын коргошу фарз болчу. Эми аял да түшүнбөй атат да. Анан түшүнсө да жеткизе албай атат. Бирок эч качан эркекке мына сен туура эмес кылып атыпсың, мен азыр барып устазалардан, Белим устазадан, Айнагүл устазадан угуп келдим. Вообще экөөбүз деген мындай экенбиз дебеңиздер. Бул туура эмес. Андай айтпаңыздар. Методду өзгөртүңүздөр. Методуңуз жумшак сөз менен башталсын. Мактаңыз биринчи күйөөңүздү. Канча мактаган сөздөрдү билбесеңиз, Инстаграмга кириңиз, интернетке кирип таап алыңыз. Алтыным, жолборсум, ой, сиз мен жолдошума айтам, сиз мен биринчи устазымсыз. Эң дүйнөдө пайгамбардан кийин эле сиз устазымсыз деп койсом болду, жыргап калат да. Анан калган керектүү сөздөрүмү айтып коерм. Күйөөгө жакшы сөз айтыш керек. Аял киши жакшы сөз менен башташ керек. Даже жаман кабар айтар болсоңуз дагы жакшы сөз менен баштаңыз. Өзгөчө диний өкүмдөрдү айтаарда барып эле, ой, мен устазадан келдим, хисса центрде талим болуп туруп, вообще экөөбүз вообще адашып жүргөн экенбиз дебей эле жакшы сүйлөңүз, жакшы сөз менен баштаңыз. Не кофе жакшы көрсө кофе бериңиз, пирожный алып барыңыз. Атаңыз болсо деле, атаңызга деле ошондой подход кылыңыз. Жакшы подход кылып, анан кийин баазын айтып, күйөөңүз болсо анча массаж кылып бериңиз. Жыргап сүйүнүп калсын да, расслабленно болуп калгандан кийин, таксыр, сиз менен бир маселени сүйлөшүшүм керек экен деп койсоңуз, өзү түшүнбөй калып, биринчи расслабленно жыргап аткан да. Анан кийин мындай акырын түшүндүрсөңүз, анча кыйкырышы мүмкүн. Даяр болуңуз. Сиз устаз айткандай, өзүн защита кылыш керек да. Защита кылыш үчүн мындай агрессивный реакция кылышы мүмкүн. Ошого даяр болуңуз. Бир жолу айтыңыз, 2 жолу айтыңыз, анан только дуа кылыңыз. Ошо жолдошуңузга дуа кылыңыз. Мына устазадан 1 саатпы, 2 саатпы талим өтүп атат. Бизге дагы устазага да дуа кылыңыз. Бири-бирибизге дуа кылышыбыз керек экен да. Биздин маселелерибиз чечилбегени дагы ошол экен. Бири-бирибизге жакшы калуу тилек айтып, дуа кыла албагандыктан экен. Ошентип жакшы сүйлөп, жакшы неметсеңиз, күйөөңүз түшүнөт. Сөзсүз эле ошондон кийин эле сиз акылдуу болуп, аны деген пасанттык, неметиптүү туура эмес да. Жакшы жеткизсеңиз, күйөөңүз деле түшүнөт. Ошо. Болдубу? Сурооңуздар жокпу? Менде дагы бир суроо. Жана бир суроо келди. Мусулман адамга канча жаштан жаназа буйрулат? Кандай суроо? Мусулман адамга жаназа канча жаштан буйрулат? Мисалы нәрселер деле чарчап калышы мүмкүн да. Ошо өлгөндө канча жаштан жаназа мусулман адамга канча жаштан окулат да? Жаназа намазы.
бала өкүмүндө болсо жанагы болот. Бала өкүмүнө качандан баштап кирет? Бала өкүмүнө 120 күнө 4 айлык болуп калат. Ошондо 120 күндөн кийин бул толук кандуу бала болуп саналат. Ошондон кийин мисалы ошондон кийин ошондой срокто болгон болсо мисалы бул уже толук кандуу бала болуп саналат дагы. Мисалы ошондой срокто төрөлүп туруп чарчап калган болсо же болбосо ошондой срокто бир кандайдыр бир себептер менен аборт кылдырган болсо, ал кадимкидей эмне нифаскан болот. Себеби жанагы бала иретинде саналат. Андан кичинекей абалда болгон болсо, ал эмне бала болуп саналбайт. Ал жөн жанагы искусственный эме деп коет го, алак деп. Кандын уйган деп. Ошондой өкүмдө кетет да. Анда же 9 айлык болуп төрөлүп чарчап калганга сөзсүз Ал бала. Разы болсун, устаза ушу алыс жолдон келди. Кайра сапар артат экен, бирок азыр эмес, бир канча убакыттан кийин. Иншалла дагы мен ойлойм, дагы Иордания кеткичи может дагы Аллах насип кылса талим уюштурабыз. Устазаны чарчатабыз да. Канча жылдан бери илим алган, бияктан кичине болсо дагы угуп калайлы депчи. Главное, дуа кылып турушубуз керек экен. Мен мына Мерим Сардыбаеваны өткөн жылы Орозодо түз эфирден эле. Кадыр түндө, Анан устаза тем более никапта, мен даже түшүнгөн жокмун, кандай мындай внешность түшүнгөн жокмун, мага бирок болгон ушу ыхластан эле мындай сый урмат болду да, ушунчалык султаным болду да. Машалла, биздин кыргыз келиндер биякта тем сөйлөп бизнес кылам, андай деп жүрөбүз. Эми мындай карагандачы. Бир атоми бир нерсе меншилден бирден мындай акча табуунун аркасынан эле жүргөн келиндер канча болуп атабыз. Анан единицы да илим алайын деп жана өмүрүн, убактысын, жаштыгын илимге арнап ошол жерде машакаттар деле бар да, эми биз көрбөйбүз. Устаздар вообще арызданган жок, например. Мен просто элестетип койдум да. Анан ал жакта деле өзү машакаттар бар, кыйынчылыктар бар. Бирок ошо карабастан ушул жолун мынтип улантатканы бул султанарлык нерсе да. Ошол сизге иншалла дуа кылабыз да. Сонун ийгиликтүү бүтүрүп келиңиз. Дагы защитасы бар экен. Эң сонун бир үйрөнө турган нерселер, мен оюмча, кандай дисциплина. Сиздер ушунча илим алууга дисциплина мындай жардам бердиби, бир тартип менен жашоо кандай? Өзүңүз мындай кеңеш берип кетсеңиз да, биздин жерде өзүбүздүн устазалар да отурат, студенттерибиз, 1-2 студентибиз отурат. Анан эжекелерге да кеңеш берсеңиз. Ушу ыхлас, анан ыхластан кийин бул баягы көзгө көрүнбөй турган нерселер да, ыхлас. Анан эми дагы бул рызык экен да. Кээде ушундай мындай сыйлыктан неметен да, мындай өзүмдүн Курандан сабак берем, мисалы сабак бергенде 2 айлык окуган, 1-чи айга окуп туруп 2-чи айда уже жок болуп кетишет да. Анан Кудайга шүгүр дегенде ушу 2001-жылдан бери тырмышып неметипчи, бул деле көзгө рызык экен да дейм да. Башында бирөөз урушам, сен окуя койдуң каланча деп, анан кийин айтам да, бул деле көзгө рызык экен да депчи. Баягы 2 айлык айнана 2 айлык еще онлайн бүтүп алсаң болот да деп ушундай тапалам да. Анан башталат да, балам болуп калды, бүтүп калды. Анан баягы кантип ниет баягы чыдаш керек экен, сабырлуу керек экен. Мисалы канча жолу ушундай учурлар болду го. Чыйыштырып эле кетейин депчи, баргандан кийин 3 айга жетпей, эң биринчи мага баягы сынып 3 айга жетпей барганымда атам кайтыш болгон да. Ошо келе алган эмесмин да. Келе алган эмесмин. Документацияны шарт бербейт эле кетип калганга. Андан кийин мындай туугандар көп да, эң жакын болгон ошол апамдын 2 иниси каза болгондо апам аябай өзүн таштап салды. Акыры иним мындай байланышты да, ушу мамама бир нерсе деп койчу, эч кимди укпай деп, уже болбой калды депчи.
алыста жүргөндө кыжаат болот деп сага көп нерсени айтышып кеткен да. Жүрө бересиң, окуш керек экзамен тапшырмалуу. Анан ошондой эле уйкумда мисалы эртең экзамен дегенде балам бет ошо кусуп салат, оорупчу, баягы ысык жер болгон үчүн тез инфекция жүктүрүп атат да, ажылыкка, умурага адамдар көп келген үчүн тез оорулар жүктүрүп атат. Туп-тура эле балам кусуп калат, анан сабыр болот да баягы. Сабыр бар, кой өтүп кетет ушкөндөр, кой өтүп кетет. Анан кийин эне бир күн анан кийин эле жарыя болот, келгиле дейт, эме университет тараптанчы такрим деп коет, сыйлык беребиз деп. Анан барсаң эле баягы ошончо арабтардын арасында анан сени чыгарып, анан немелер иностранецтер өзү жакшы окушат да. Көпчүлүк анан кийин ушундай баланча жерден келсин, анан сыйлык тартып берип, анан акчалай болсо акчалай, адия болсо адия, баягыны келип жылгап анан баягы унутуп каласың да. Жылтырап унутуп каласың үйгө келип, анан кийин ушундай бир нерсеге баягы максатты катуу коюп, бир нерсеге жеткенде ошо кыйналганын баары түш көргөндөй болуп калат да. Үзүрүн көргөндөй болуп калат да. Үзүрүн көргөндө баягы кыйналганын баарын унутуп каласың да. Мен мисалы ошончо кыйналып институт арабского языка, институт арабского языка ошончо баягы режими кыйын да. Эртең мененки 8ден түшкү 2ге чейин. Үйгө келгенде саат 3 болот. Баягы 3 жылдык окуну 2 жылга кыскартып салышкан, программа ошол бойдон калган да. Аябай требования күчтүү. Күн ысык, эшикке барып келгенден кийин күн ысыкканда адамды шалтыратат. Ошондо эле баягы жаштыкка салып эле окуган экенбиз депчи, азыр болгон дегенчи. Баары жаштыкка, ошон үчүн жаш сайынан аракет кылгыла деп баягы кыздарга айтат да, жашыңдан аракет кыл. Бир 2 түрүгүнөн 3 түрүгүндөн кийин ошо баягы өзүң таштап уже расслабление башталат депчи. Бир бала менен аралашкандарга айтып, мен бул бала сумкада эле дейм. Сумканы асылганда эле асылып алып кете бересиң. Бир балам сумкада дейм, бир балам бар деп вообще айтпа дейм да. 2 бала болгондо 3 бала болгондо анан айтайын да, баягы кызыгуу анан бир максатты коюш керек да. Мисалы мен муну бүтсөм, мисалы тил институтун окуп атканда жанталашасың. Ушуну бүтсөм мен факультетке өтүшүм керек, мен күлдөргө өтүшүм керек, мен факультет тандап койгонсуң. Ошону бүткөндө, аны бүткөндө баягы сыйлыктар бересиң, сүйүнөсүң баягы. Бир нерсенин өзүрүн көргөндө анан ошондо максат, цель коюп албайт да, цель коюп ал. Мен могу окуга келдим, мен муну бүтүрүшүм керек. Ортодо балам болот, эмне болот, Кудай сактасын, бирок мен академия албайм депчи. Өзүмө аркага кете турган нерселерди кылбайм депчи. Анан убакытты баягы туура бөлүштүрүү да. Эң көп страдать эткен нерсе бизде убакытты туура бөлүштүрүү да. Муну кылам, пландап туруп, ошо план менен жүрсөм, ортодо план бузулганда баары келип туруп акырына топтолот. Акырына топтолуп туруп, баягы аялдын иштесү жөнүндө айтып кетиптирмин. Иштесү болсун, окуусу болсун, аял кишиники баягы үйдө тынчтык сакталыш үчүн, үйдө бир обоюдный бир жакшы мамиле сакталыш үчүн аял кишинин иштеши же болбосо окуусу 3 саат же болбосо бир ашып кетсе 5 сааттан ашпаш керек экен да. Аял киши мисалы 8 саат үйдө жок болгон үй, аякта уже үйгө барганда уже билесиң да эмне болуп атканын. Андай үйгө кайткан күйөөнүн дагы настроениясын уже билесиң да. Андан кийин сен мен зато мондай диплом алып келдим десең уже кызыксыз болот да. Ошон үчүн баягы анан окуганда дагы мисалы акыркы немеге топтолуш керек да. Акыркы нерсеге көбүнчө топтоп коесуң дагы мисалы экзаменде 3 күн калганга, экзаменде 2 күн калганга барып тапшырып саласың да, ошо 2 күн 3 күн мисалы үй калат да. Анан күйөөң настроениясы жок болот. Ошого баягы убакытты башынан бүтө турган нерселерди тез бере турган тапшырмаларды тез ошондо сеники баягы распределяться детти да, 4 айга, 6 айга баягы күйөөңүн көзүнө деле илинген жоксуң, көрүнгөн жоксуң да. Кээде бүтүп калганда неме калып келем да. Окуган келин албайм. Эгер окуп бүткөн болсун же студент келин албаймынчы ушундай мындай. Тышта болгон үчүн, өзүңөр гана болгон үчүн көп билинбеди да, бирок Кыргызстанда болуп туруп мондай абалда окусаң, кыйын да, кыйын болот. Экзамен учурунда күйөөң ташып келет, ошон үчүн баягы дисциплина, анан туура максатты коюу. Мисалы мен монча убакытта муну бүтүрүшүм керек. Мисалы Куран окуп аткан болсом, мен монча убакытта аны бүтүрүшүм керек же болбосо бир какой-то бир деңгээлди бүтүрүшүм керек деп максат коюп туруп, анан ошого
мисалы 2 айлык болгон болсо 3 айлык болгон болсо ошого убакыт бөлүштүрүш керек да. Акырына барып такап коесуң, экзамен учуруна келип туруп уже бошобой каласың, себеби 3 ай жөн жүргөнсүң да. Анан кийин барып туруп экзаменге катышпай каласың, анан группаңан калып кетесиң, анан фаланча кыздардын натыйжасын көргөндө өзүң чыгасың, өзүңдү өзүң аркага тартасың да. Башынан убакытты туура болгондон соң ошол менен чогуу илешип кете бересиң, антип эле күн өтөт, сенин деле күнүң өтөт да. Анан натыйжага жеткенде анан Кудайга шүгүр ошону жакшы эле болгон экенмин деп каласың да. Son konuştuğumda inşallah. Şun şeyim var, ilaçım. Bu devlet olsa gerek falan. Başkalarına stimul olmalı. Saytmakçı, sizçelik olmalı inşallah nasip olsun. Çok degende bir kısa mönüllük okularda da okunuşuz. Kısa mönüllük okularda ошол атайын биздин окуубар барбы? Эмне үчүн биз 1 жылдык курс кылып ачканбыз. 1 жылдык курста мындай